Саламатсыңарбы балдар? Бүгін онлайн сабағын баштайбыз. Бүгінгі биздин сабағыбыз кыргыз тили. Сабақ баштардан мурда жагымдуу маанай тартуулап алалы. Анда эмесе бири-бирибизге жылмаюу менен карайбыз. Азаматсыңар. Бүгүнкү биздин сабактын темабыз жактама татооч. Ал эми сабактын максаты болсо жактама татооч жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. Эски тутуубуз сулуу, катасыз жазуубуз өнүгөт. Ыймандуулукка, адептүүлүккө тарбияланабыз. Жактама татооч жөнүндө биз түшүнүк алардан мурда өткөн сабактагы ататооч темасын эсибизге салып алалы. Ататооч деген эмне балдар? Ататооч деген зат, сын, сан атооштордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай, жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ататооч деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, биз, алар, силер жана сиздер деген сөздөр. Ататооч зат атооштун, сын атооштун, сан атооштун суроолоруна жооп берет. Жактама ататооштордун эки түргө бөлүнөт. Жекелик түрү жана көптүк түрү бар. Жактама ататооштор үч жак боюнча айтылат. Биринчи жак мен, экинчи жак сен, сылык түрү сиз. Ал эми үчүнчү жак ал. Көптүк түрүндөгү биринчи жагы биз, экинчи жагы силер, сиздер жана үчүнчү жагы алар. Ал эми бул текстти карагылачы балдар. Туура тамактануу. Бардыгыбыз көз жүгүртүү менен тунук таза окуйбуз. Адашпастан эсибизге сактап калабыз туура тамактанууну жана бул тексттен биз жактама ататоошторду табабыз. Окуп болдуңарбы балдар? Шашпай. Кана жактама ататооштор кайсылар? Биздин, аларды, менин, сенин, анын деген жактама ататооштор текстте колдонулуптур. Балдар, туура тамактанууну ар дайым биз өз турмушубузда колдонолу. Экинчи көнүгүүдө карагыла. Бул жерде жактама ататоошторду туура коюп жазгыла. Биз тамактандык. Ал тамактанды. Силер тамактандыңар. Сен тамактандың. Алар тамактанышты. Мен тамактандым. Силер да ушундай туура кылып жаздыңарбы балдар? Сулуу элементи менен туура даана булгабай жазгыла. Анда эмесе балдар, бул сүрөттөрдү карагылачы. Биринчи сүрөттү карагыла, эмнелерди көрүп турасыңар? Демек, бул үй бүлө. Сүйлөм түзөбүз. Жактама ататоошторду катыштырып. Биздин үй бүлө ынтымактуу. Биз ар дайым чогуу тамактанабыз. Бул сүйлөмдө биздин жана биз деген жактама ататооч катышты. Экинчи сүрөттү карайбыз балдар. Менин апам даамдуу тамак даярдайт. Демек, мен апама ар дайым жардам берем. Бул сүйлөмдө менин жана мен деген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түздүк. Үчүнчү, менин чоң энем. Акылдуу жана эстүү. Балдар, сабакты бышыктайбыз. Сиздерге суроо. Жактама ататооштун жекелик түрүн атагыла. Экинчи, жактама ататооштун көптүк түрүн атагыла. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма жактама ататооштун жекелик жана көптүк түрүнө кластер түзөсүңөр. Ошону менен бирге жактама ататоошторго
экиден сүйлөм түзүп келгиле. Саламатта болгула, көрүшкүнчө эмесе балдар.